Саламатсыңарбы балдар? Менин аты жөнүм Кыял Токтоналиева. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз боюнча жандоочу. Боюнча жандоочу кызматчы сөздөргө кирет. Ал сөзгө окшош болгону менен белгилүү бир түшүнүктү бере албайт. Өз алдынча мааниге ээ эмес. Ал сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн же болбосо кошумча маанини билдирүү үчүн колдонулат. Боюнча жандоочу айкашкан сөздөрдүн маанилерине карай төмөнкүдөй маанилерде колдонулат экен. Атооч жөндөмөдө турган зататоочтор менен айкашып, кыймыл-аракеттин бир нерсеге ылайыкталып жасалганын, ошого жараша туура иштелгенин билдирет. Мисалы, тизме боюнча окулсун. Бул жерде балдар, окула турган нерсе тизменин негизинде болуш керек экен. Демек, тизменин негизинде дегендин ордуна тизме боюнча деп боюнча жандоочун колдондук. Мыйзам боюнча каралыш керек. Мыйзамга ылайык каралыш керек. Карала турган нерсе мыйзамга ылайык болуш керек экен. Бирок ошол жерде мыйзамга ылайыктын ордуна мыйзам боюнча деп боюнча жандоочу колдонулду. Футболчу эреже боюнча ойнобогону үчүн сары карточка менен жазаландырылды. Футболчу жазаландырылды. Ал эреже боюнча, эрежеге ылайык ойнобогону үчүн, эреженин негизинде ойнобогону үчүн деген форманын ордуна эреже боюнча деп боюнча жандоочу колдонулду. Банкоматты эреже боюнча колдонуу керек. Банкоматты колдонуш керек. Бирок колдоноордон алдында эрежеге ылайык колдонуш керек. Эреженин негизинде колдонуш керек. Анан үчүнчү варианты эреже боюнча колдонуш керек. Боюнча жандоочу колдонулду. Боюнча жандоочу көбүнчө орус тилинен кыргыз тилине калька болуп которулуп, кесипке, кызматка, терминдерге жана башка ушундай сыяктуу сөздөргө айкашып, туруктуу сөз тизмегин түзөт. Мисалы, кыргыз элинин тарыхы боюнча адис, пропуск боюнча өткөрүү. Бул жерде кыргыз элинин тарыхы деген бул термин, боюнча деген жандооч менен келди. Пропуск боюнча өткөрүү. Пропуск боюнча өткөрүү деген балдар орус тилинен которулуп, пропуск деген орус сөзүнүн жанына боюнча деген жандооч келди. Айдар тоо кен байлыктары боюнча мыкты адис. Тоо кен байлыктары боюнча бул жерде кесип катары да алсаңар болот, бул жерде термин катары алсаңар болот, жанына боюнча деген жандоочту колдондук. Кыргыз элинин тарыхы боюнча ар түрдүү көз караштар айтылып келе жатат. Кыргыз элинин тарыхы термин катары келип, жанына боюнча деген жандооч колдонулду. Бул жерде балдар боюнча жандоочу район боюнча, область боюнча, республика боюнча, форма боюнча, университет боюнча жана башка ушуга окшош сөзмө-сөз которулган айкалыштарда кездешип, кыймыл-аракет баарына бирдей таандык, баарына бирдей тийиштүү, баарына бирдей тиешелүү экенин билдирет. Мисалы, Ош облусу боюнча Бахтанын планы ашыгы менен аткарылды. Демек, бул жерде маалымат Ош областынын баарына, Ош облусунда жашагандардын баарына тиешелүү экени билдирилди. Кыргызстан боюнча элге жарыяланды. Демек, кандайдыр бир маалымат Кыргызстандын баарына, Кыргызстанда жашаган элдин баарына жарыяланыптыр. Бүтүн университет боюнча студенттерге бардык шарттар түзүлгөн. Бул жерде университеттин деңгээлинде бүтүн университеттеги окуган студенттерге жана бүтүн университеттеги окуткан окутуучулардын баарына тиешелүү болгон маалымат жөнүндө айтылып жатат. Окуучулардын формасы боюнча ар түрдүү көз караштар айтылып жатат. Бул жерде дагы формасы боюнча деген жанына боюнча жандоочу колдонулду. Боюнча жандоочу далилдөө,
Аныктоо иретинде киринди сөздүн тизмегин түзөт. Мисалы, менин пикирим боюнча ушундай. Сенин пикириң боюнча кандай? Бул жерде балдар менин пикирим боюнча деген ордуна менимче деп кыскача да айтсак болот. Бирок анын дагы башка толук колдонуу формасы бар экен. Менин пикирим боюнча, менин оюм боюнча, сенин пикириң боюнча, сенин оюң боюнча деп колдонууга болот. Менин оюм боюнча бул кыздар абдан татынакай экен. Бул жерде балдар менин оюм боюнча деп колдондук, бирок муну биз менимче деп да кыскача формада колдонсок болот экен. Менин пикирим боюнча деп да колдонсок болот экен. Сенин пикириң боюнча бул жоокерлер өтө келишимдүү экен, туурабы? Бул жерде дагы сенин оюң боюнча, сенин пикириң боюнча деген формалар колдонулуп жатат. Бул жерде боюнча деген жандооч колдонулду. Бул жерде балдар боюнча жандоочу атоочтуктун ган формасы менен айкашып, көбүнчө мезгилди, кээде себепти, кээде абалды билдирет экен. Мисалы, досум кеткен боюнча келген жок. Бул сүйлөмдө балдар досумду кеткен бойдон көргөн жокмун, ал кайтып келген жок деген сүйлөм экен. Бул жерде досум кеткен боюнча деп кен атоочтук мүчөдөн кийин боюнча жандоочу колдонулду. Корккон боюнча айтпай коюптур. Бул сүйлөмдө дагы кон деген атоочтуктун мүчөсү келди, андан кийин боюнча деген жандооч колдонулду. Колун көтөргөн боюнча таза аба жутуп кечке отурду. Бул жерде балдар бул колун көтөргөн чоң кыз көпкө чейин колун көтөрүп, көтөргөн бойдон таза аба жутуп кечке отурду. Көн атоочтук мүчөсүнөн кийин боюнча жандооч берилди. Боюнча деген жандооч колдонулду. Балапандарын ээрчиткен боюнча көлчүктүн ортосуна сүзүп кетти. Бул сүйлөмдө дагы балдар кен мүчөсү, атоочтуктун мүчөсү, андан кийин боюнча деген жандооч колдонулду. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.